кийинчерээк эме катары пайдаланышыбыз мүмкүн да. Баягындай как мына отургузган көчөттөр. Келиңиз, келе бериңиз. Немени мүмкүн болушунча ошол жерлерди максимально пайдаланышка аракет кылабыз. Баягы кичинекей көчөт немеден уже теплицадан чыккандан кийин бияка реанирование кылдырыш үчүн бияка алып келип эксек болот да. Ошол жерде. Анан кийин ушул жерден эле на место эле ушу айтасыз да. Мына ушунча көчөт бар бизде. Мына немеде февралдын марттын 10-унда баштайбыз сатканды. Келгилде дейсиз, ушул жерден берип берсек болот. Кодамжайдыкин Кодамжайга, Кызыл Кыяныкын Кызыл Кыяга, өзгөндүкүн мына жерге ошондой кылсак болот. Туура. Менен деген ошо жерге кылыш керекпи? Жерге да. Айдоо жер кадимден. Немеге кылыш керек десем. Мындай да аке. Көрсөттүң эле. Сүрөтүн көрсөттүң го баягы бизге. Бул неменин тагында көчөттөр. Мына азыркы эменин астында мына көчөттөр бар го. Бул теплицада да. Бул теплицада көчөт. Теплицада. Буну азыр мына улап туруп баягындай колоновидный өзүнүн штампын койгондон кийин анан кийин буну немеге чыгарса болот да, грунтка. Мына ошондо бир эле КАМАЗда мисалы үчүн 50 миң, 100 миң көчөт жүктөп келип ушул жерге эктирип салсак болот да. Ушул жерге өзүнүн местосуна эктирип салсак болот ушуну. Сиз эми сервиден алып келгендиги топлен гарантиясы жок болуп да сиз бүмө жатасыз го ошондой да. Анан ал жерде дагы мына Турцияда дагы көчөт жасап атканда мына жер кыртышын, анан кийин кайерге эмне түшөт, ошонун баардыгын неме кылып турушат экен. Деңиз деңгээлинен бийиктигин өлчөйт экен, анан перепад температура баардыгы неме экен. Уже Кыргызстанга десең анан берет экен өздөрүчө. Кыргызстан түштүгүнө, түндүгүнө деп бөлүнөт экен. Ону добросовестный продавецтер ошондой кылып алып келет да. Анан недобросовестный боло турган болсо баардыгын неме жүктөгөндө жүктөп келет дагы ура берет. Мына түндүккө деген көчөт түштүккө келбеш керек да. Түштүккө деген көчөт түндүккө барбаш керек да. Анан себеби дегенде перепад температура нарынга эгилип кала турган болсо 40 градустан 40 градус ысык, 40 градус муздак деп берилбей калса, мисалы үчүн, ондо үшү куруп кетет да. А биздин немеге чөлкөмгө мисалы үчүн перепад температура до 33 деп. Ошондой келет бизгечи. Да, и плюс-минусу бар ол жерде. Эми мунун баардыгын Кудай кааласа өзүбүз питомник ачкандан кийин нак мындай видео менен көрсөтүп күнүгө отчет беребиз Кудай кааласа видеодо. Мына бисмиллахир-рахманир-рахим, мына биринчи салынды, мына бир күн болду өскөнүнө, 2 күн болду өскөнүнө, 3 күн болду мындай стаканга алынды, анан кийин теплицага чыкты, анан кийин мындай грунтка берилди деп баардыгын көрсөтүп турабыз Кудай кааласа. Иншалла. Эми ушул маселени сен айтып атасың, эми фондго жардам бергиле деп, конечно, чыгып калышы мүмкүн. Бул мамлекет колдойбу эми? Мамлекет колдоп. Эми аке, мамлекет биздин ишти мамлекетке кантип жеткизебиз ошолорду? Мамлекет биздин ишти аябай колдоп атат. Бардык ушул инстанцияларда бизге ушундай барган жерибизде эшиктер ачык. Мына министрдин эшигин мисалы үчүн такылдатпай киребиз. Ассаламу алейкум деп. Кел, кылгыла деп атат. Жолдор ачык, эч кандай эме жок. Биз дагы анан өзүбүзчө биз Борбор Азия багбандар биримдигибиз да. Биз өзүбүз ушундай коомдук иштерди алып бара беребиз. Буга мамлекет бизге только жардам берет. Булар бизге пут тоскончулук кылбайт. Колунан келишинче жардам берип атат. Каражат керек деп атпайсың. Эми каражатты биз өзүбүз табышыбыз керек. Мамлекетке биз өзүбүздүн өлүгүбүздү артпашыбыз керек. Жакшы бизде патриот жигиттер бар. Дүйнө жүзүнөн бизге азыр карап турат. Счет ачылса, биздин счетко акча түшө баштайт. Эң биринчи биз 220 гектар жер сатып алабыз. Биринчи түшкөн акчага. Анан кийин административный здание курулат. Анан кийин питомниктер курулат, теплицалар курулат. Бардыгы этап менен кете берет. Көз көрүнө көрүнүп турат. Отчет берип. Анан кийин биз ошол мамлекеттен суранып атабыз азыр бир айыл чарба каналын ачып бергиле деп. Бурда сельский час болчу эле. Эми ошол жерге мына баластандай эле кылып эле эртең менен кечке чекти, мисалы үчүн саат 9-дан баштап туруп, кечки саат ушул
9-га чейин ошол жерде Алтынбекке окшогон окуган, Алтынбекке окшоп башка мамлекеттерге барып практика жүргүзүп, өзү багбанчылык кылып, мындай кылган балдардын бардыгын ошол телевиденияга чакырып, менин ийгилигим деген бир программа болот. Мен кантип баштадым деген бир программасы болот. Мен мынаны кантип саттым деген бир программасы болот. Бардыгын неме менен поэтапна кылып көрсөтүп, неме кылып беребиз. Анан даже ошол жерде мына көбүнчө азыр бизге органика деп суранып атышат. Дүйнө жүзүндө өзүңөр билесиздер, магазиндер экиге бөлүнүп калыптыр азыр. Эки магазин бар экен. Бир эле магазиндин ичинде эки отдел бар. Бир жагы мисалы үчүн органика болсо, экинчи жагы химиялык жол менен өндүрүлгөн товарлар деп. Байлар бардыгы эле ошол органика жагынан аракет кылып атышат. Ошол жерден сатып алып, ошол жерде жеп атышат. Бирок ошол эле кезде мына өзүбүздүн ички базарыбызды биз такыр эсепке албай атабыз да. Биздин ички базарыбызда мына магазинде ачып эле киргениңерде өзүңөр көрүп турасыздар го, биздин товарлар дээрлик 10% да жок да bizde. 10% да жок. Биз өзүбүздүн ички базарыбызды тейлей албай туруп, биз буяка мындай деп атабыз да. Кымбат болсун. Биз өзүбүздүн базарыбыз ушунчалык ачка турат, өзүбүздүн товарларга. Биз аны көзүбүзгө да илбейбиз да. Эмне себептен мына өзгөндүн өзүнүн кан чыгара турган заводу жок. Ресторанды куруп атат $100,000. Бирок ошол кан чыгара турган оборудование болгон эле $35,000 экен. Зданиясы менен $50,000 түшөт. Зато Кыргызстанда чыгарылган деп өзгөндү өзүнүн эң сапаттуу, эң акыркы мына технология менен чыгарылган сонун конфеттер менен камсыз кылып тура турган бизде толук шарт бар да. Бизге ошого бардык сырье дагы бар. Эмне үчүн? Түркияда ондой эмес экен. Түркияда ар бир адам ишкер экен. Ар бир үйдүн түйүндө бир нерсе бышырып аткан. Же болбосо бир нерсе өндүрүп аткан. Бардыгы өндүрүш менен ушунчалык занят экен да. Мына Өзгөн шаарын кайрадан мына куруп чыга турган мезгил келди да. Мына 4 этаж 77-сериядагы үйлөрдү салыш керек экен бу жерге. Анан квадратурасын бир аз чоңураак кылып 100 квадрат эң аз дегенде ушунчалык бир аз потолокторун бийик кылып, анан биринчи этажы сөзсүз түрдө же бир швейный цех болуш керек, же бир обслуживающий бир нерсе болуш керек. Ошондой шаар курушубуз керек экен. Ошо мен барган Измир деген шаарда 4,5 миллион адам жашайт экен. Шаарда. Бир эле шаардын ичинде 4,5 миллион адам жашайт экен. Адамдардын ушунчалык аң сезими мындай эме болуп калыптыр. Ошол келген адамдарды жакшы кабыл алат экен. Туристтерге ошондой настрой берип коюптур да. Эли келет экен, кел эле деп турат экен да. Кандайсың? Не керек сага деп? Немең бар деп. Ошондой деп турат экен. Анан кийин билимге ушунчалык ынтызар адамдар экен. Кичине бир нерсени үйрөтсөң, о билсе дагы жаза берет экен да. Ошон билип турса дагы жазып алат экен да. Анан ошол жерде 75,000 студент окуган бир университети бар экен. Эге университет деп коет экен. Себеби Эге деген неменин деңиздин жанында жайгашкан экен да баа шаар. Ошол жерде 75,000 студент окуйт экен. Ошол жерде 500 казак жүрөт. 1000ден ашык өзбек бар экен, түркмендер бар экен, каракалпактар жүрөт. Анан согуш болуп аткан Сириядан 200 бала окуйт экен. Анан Кыргызстандан 4 эле бала бар экен да. Анан ошол айтты да багы Пиркет Түркмен деген ошонун ректору. Кыргызстанда айыл чарба ушунчалык өнүгүп кеткенби? 4 эле бала окуйт дейт. Нете бизди эч нерсе өнүгө элек эле. Десем, канчага окутасыңар десем, ошо 5 жыл окуйт, $25,000 акчасы кетет. Сондай дейт. Мен айттым, биздикилер ону көтөрүлбөйт десем, 5 жылга $10,000 окутуп берем балдарыңар, жөнөткүлө деди да. 20 бала жөнөт деди. Ошол 40-60 канча процент скидка кылып берди. 10,000ден окутуп берейин деди. Анан биринчи жылы англисче менен түркчөнү үйрөтөт экен. Анан 4 жыл өзүнүн предмет менен окуйт экен. Анан кандай окууларга окуткун келет деди. Мен айттым, көчөт жасашты билген. Мен лаборатория
куруп атабыз, ошого иштеп бере турган балдар керек дедим десем, макул деди. 20 бересин, ошол факультетке окутуп берем. Кыргызстанда деди, көчөт жасаш боюнча проблемаңар болбой калат деди. Макул дедим. Анан азыр силерге дагы айттым. Мен номеримди жазып алдылар 0550 20 0007. Ушул окууга балдарды жибергиле. Эме анан одан сырткары, окуудан сырткары баягында иштесе болот экен. Айлык жакшы төлөйт экен. 40 000 болбогон айлык 40 000 сом экен. Биздин пулга. Биздин акчага 40 000 сом экен. Болбогон эле айлыктары. Анан ал жерге баягы жаш балдар эмес, уже токтонуп калган мындай бир 25-30-дарга барып калган мындай азамат жигиттер барса дедим да. Себеби жаш балдар барса, о жерде 900 гектар экен баягы университет. Ойын зоо кирсең эле, ошо ойноп эле кинотеатр көрүп эле ошо келеби дедим да. Армиядан кийин барса болобу? Армиядан кийин баягында түтөлүп калган, мындай зым кыйган балдар жөнөтүш керек экен да. Ол жерге барганда да кыргыздарды представлять эте турган мындай эр азаматтар бойлуу. Алар бизди түрктөр ушунчалык уважать этет экен, ата журт дейт экен бизди. Ата журттан келиптир деди да, мени калпагымды көрүп эле. Ата журттан келиптир деди да, колуму кысып учурашып, кучактап, баа жерде симпозиум болду. Бир 100дон ашык академик, докторанттар бардыгы катышты. Ошол жерде эме боюнча айтып бердим, Сөлжан боюнча. Сөлжанды кантип багып, ошодон кантип киреше алып, Сөлжандын пайдасын элге берип аткан, Сөлжанды мээнеткечтиги боюнча айтып бердим да. Ошону силерге дагы айтып кетейин. Сөлжан 3 түргө бөлүнөт. Азыр иштей турган 3 түрү бар. Ошонун эң биринчиси дендробена дейт. Дендробена жакшы көбөйбөйт. Бул баягы рыболовдор жакшы көрөт буну, балыкчылар. Себеби күрчөккө жакшы отурат экен. Буну Москвада өндүрүп, ошол жерден Сибирдегилерге жөнөтүп, неме кылып, ошол неме кылышат экен. Өндүргөндөр ошол сатат экен да, живой түрүндө эле. Алдан биогумус дагы аз чыгат экен да. Анан экинчи түрү бул старатель. Старатель бул кыргыз сөл жыланы менен калифорнийский сөл жыланды аргындаштырып пайда болгон сөл жылан старатель экен да. Себеби старатель дегенде мурда Россияда старатель деп баягы алтын өндүргөндөрдү старатель деп койду эле да. Бул деген черный золото добывать этип берет экен. Азыр биогумус кара алтын экен да. Анан кийинкиси эң популярный бул калифорнийский. Ошону мен бактым. Калифорнийский сөл жылан bir жылда 1,5 миң штука чейин көбөйөт экен. Bir штука. Бирөөсү 1,5 миң, 365 күндө 1,5 миңге көбөйөт экен да. Жакшы багып, жакшы карап неме алса. Анан бул сөлжан 24 саат иштейт экен. 1 килограмм сөлжан bir күндө 1 килограмм кыкты жеп, 1000 сөлжан. Анан 600 грамм биогумус берет экен ээсине. Мисалы үчүн 100 килограмм алып багып ала турган болсоңуздар, ошондо күнүгө 60 килограммдан биогумустуу болуп турасыз экенсиздер да. Анан баштаганда эле болбоду дегенде 10 килодан баштагыла, чтобы бир портер көңдү 3 айда жеп бүтүп силерге 1 тонна 200 биогумус чыгарып бериш керек да, 1 тонна биогумус. Ошо 1 тонна биогумус 500 көчөткө жетет да. 500 жаңы тургузган көчөт. Bir жылга bir көчөткө 2 килограмм салып кое турган болсо, ошол 2 жылга азык болот да, ошол көчөткө. Анан биогумус жеген көчөт ушунчалык кубаттуу болуп өсөт экен да, кийин дагы анан кийин ооруларга аябай туруштук берет экен да. Себеби баягы мындай кичинелигинен мындай неме болгон көчөт барып мындай жакшы өсүп берет экен да, жакшы мөмөгө кирет экен. Биогумус багам дегендерге ошол суу болсо, көң болсо, анан кийин сөлжан болду. Башка эч нерсенин кереги жок. Калгандар чыккан көңгү, малдан чыккан көң. Неме 4 ай жатыш керек көң. Анан 2 жылдан өтпөш керек. 2 жылдан өткөндөн кийин ал көңдө сөлжан жей турган азыктар азайып кетет да. Ширелер калбай калат. Ширелери калбай калат. Ошо 4 ай жатыш керек эшикте эле. Шамал тиет, күн тиет, жамгыр жаайт, кар жаайт, ошондо тазаланат. Ошол жердеги аммиак, баягы жаман немелердин баардыгы агып чыгып кеткенден кийин анан ошондо сөлжан жей турган азык калат. Анан ошону салып туруп, салганда мына жайкысын бакканыңарда мына эндүүлүгүн мына килемче кылып эле, килемдей кылып эле эндүүлүгүн. Анан немесин болсо, бийигин болсо 40 сантиметр кыласыңар да узун кылып
төшөп туруп бул жагынан салып коесуң. Жерди казып туруп коебуз. Жок, эч нерсенин кереги жок. Асты стяжка болсо жакшы, стяжка болбосо жөнүнө жерде эле жакшы. Анан ошол жерден бул башынан салып койсоңуздар, наркы башына иштеп кетет. Наркы башына иштеп. Анан күндө эле тура береби же бет үстү жабылыш? Үстү жабылыш керек. Сөзсүз үстү сарай болсо жакшы болот да. Сарайдын ичинде багылган сөлжан, берки багы эшикте багылган сөлжанга караганда көбөйүшү жакшы болот. Себеби дегенде көлөкөдө өзүнүн шартында кышындасы жылуу болот, жайындасы салкын болот сарайдын ичи. Кышта деле көбөйөрү. Кышта эң көп көбөйгөнү кышта болот. Кышта ушул 40 эсе көбөйөт. 2 айдын ичинде. Январь, февралда 40 эсе көбөйүп кетет. Температураны кармаш керек да. Ооба, 22 плюс болсо, 22 плюс болсо, ошол жерде иштей берет. 22 плюс болсо. Мында туруш керек да, Суулап туруш керек. Жайдын күнү күнүнө 2 күндө бир жолу суу коюп берип турасыздар, жайдын күнү. Кыштын күнү ошол киргизип атканда, кыштыкы бөлөкчө болот. Кышта бир көңдү эндүүлүгүн бир 4 метр кылып туруп, көңдөнөн көтөрөсүңөр. Мүмкүн болушунча 2 метрге чейин көтөрсө болот көңдү. Анан ошол жерде сөлжанды салып туруп, анан пленка менен жаап, же болбосо жалбырак менен үстүн жаап, саман менен жаап койсоңуздар, ошонун ичинде кыштайт. Кыштап, иштеп, ошол жерге көбөйүп, жазга чейин ошол жерде тура берет. Сөлжанды бакканыңарда сөзсүз түрдө мындай колду жууш керек. Сөлжанды кармадыңарбы? Самындап колду жууш керек. Перчатки менен кармаш керек. Бул опасность номер 4 деп коет да. Буда эми багында эгерде малда бүрсөлөз боло турган болсо, малдын көңүндө бул сөлжан жеп чыгарып бүткү чейин нейтрализовать эткиче чейин бактериялар живой болот да. Ошону кармаганыңарда өтүп калышы мүмкүн. Колду самындап жууп, дайыма ошол жерге умывальник кылып, ошондой шарттарды түзүп коюлат. Анан балдарга кармап берилет. 1 килограмм канча турат? 1 килограмм көң, сөлжанды бал немеси Сенден алсак канча турат деп атат? 1 килограмм көң 1000 сом. Жок, көң эмес, сөлжан. Сөлжан 1 килограмм көң да ошол. Көңнүн ичинде бардык немелери бар да, сөлжаны бар, майда чүйдө бардык ошонун ичинде болтуруп 1000 сом болот. Субстрат деп коет буну. Көйт аласыз да. Анан мына ящикке мына багандай салынат, ошол жерде багылат, анан бул жерде семейка болот. Семейка болуп, бул жерден эч жакка чыкпай, булар тууп көбөйө берет да. Анан ошол жерден тартып беребиз да сизге. Ошол субстрат деп коет. 1 килограмм субстратта бир чоңунан бир 200ге жетпеген болот. Анан калгандары малек, кокон, анан ювелин деп коет. Кокондан жаңы чыккандар. Көбүнчө эле бул ювелин болот. Анан ошол көңдү алып келип туруп, мисалы үчүн 10 килограмм алсаңыздар, кыштын күнү 100 килограммдык мындай ящик кылып туруп, ошонун ичине көңдөн салып, суулап, даярлап коесуңар. 2 күн тургандан кийин баа коробканы алып келип эле ошо одар коесуздар. Одаргандан кийин анан булар өздөрү кирип кетип ошол көңдө иштеп баштайт. Иштеп баштагандан уже жазга чыгат. Жазга чыккандан кийин баягыны уже 10 килоны уже 1 КАМАЗга салыш керек да. Бу жерде уже 100 кило болуп калат да. Сөлжан. Уже КАМАЗга салыш керек. Чоң КАМАЗга алып келип, баа мен айткандай жаздыкы бөлөкчө. Мына дорожкадагы 1,5 метр кылып, бийиктигин 40 сантиметр, 50 сантиметр кылып туруп, ушунан бир башынан саласыздар. Наркы башынан жеп чийип кетет, бул жагында биогумусу кала берет. Ошо биогумусу жылган сайын мынерден алып өзүңөргө иштете бересиңер огородко. Барада жамшы көрүш керек да. Иштеткенде ошол сөлжан бошо чыгабы? Огородко таштаганда. Жок, сөлжанды жылып кетет экен. сөлжан жылып кете берет. Жылып кете берет деп. Деме сөлжанды огородко салбайсыз. Сөлжанды огородко салсаңыз, ол өлүп калат. Бул деген домашний животныйдай да. Үй жаныбарындай эле. Өзүнүн азыгын өзү таап жей албайт. Бир көңгө салып койсоңор, ол ал жерден кете албайт, жүрө берет ошол жерде. Акыры өлүп, анан жок болот да. Ашчагында жаңылап койсо ошо көтөрөт. Ооба, баш жагында мында барып туруп, буруп туруп, бияка кылып коесуз. Буруп койсоңуз ошол жерге бурулуп, мындай болот. Айланып иштеп жүрө берет өзү. Бияктан салганыңыз где-то бир 20 күндө эле карасаңыз, ортосуна жетип калат өзү. Onu айтам, ар бир алманын түнүнө канча салыш керек? Эми алма 10 жылдык алма болсо 20 кило саласыз. Анан азыркы силердин высокорослый алмаңар мындай болуп турат да. Мындай болуп турса, биз түбүнө сала беребиз да. Мындай кыласыңар дагы шагын карайсыңар. Шагынын түбүнө саласыңар. Мына шаг турат да, мисалы үчүн. Мына шагы
ошонун түбүнө саласыңар дагы. Ана мына жерде дарак боло турган болсо, мына айлантырып. Суду дагы мында айлантырып бергиле. Оозу биягында. Биз али азыкты моюнда сала беребиз. Колдуга жей албайт, оозу биякта. Эмне? Мына айланген жерде. Ушундай кылып туруп бир салып көргүлөгүн, бир сугарып көргүлөгүн. Ошо алмаңар бир пасамда жап-жашыл болуп, капкара болуп, жалбырактар өтө сонун болот. Gömdü kazmayla saralım. Göңдү казбайлы, мындай Betine. бетин эмес. Göңдү немени? Биогумусту? Неме? Göңдү салбагыла. Göңдү 50 кило göңдү 100 миңден ашык урук болот да. Бакка апарып туруп ону кой бересиздер, ол алманын азыгын талашат да. Göңдү чириткиле. Эгерде биогумус бакпайм десеңиздер, күйгүзгүлө. Çıkan gömdü deyim. Alman tüğünleri taşla koyuyoruz. Алманын түйүнү эмес, ону бир лопатка алып туруп, о жерге салып, мисалы үчүн жарым кило салып, ошону 40 жерге бергиле. Aynen. Zerikmeyin. Мына мисалы үчүн сиз каздыңыз, жеңем чөмүч менен куя берет. Тееп коесуз, жаап коесуз, кете бересиз. Су куйган сайын ошол жерге тийип туруп, наваттай болуп берип тамырга бара берет да. Өтө сонун азык болот. Ошол Биздин чөөл жандар эмне анан кийин кандай булар болбойбу? Чапая. биздин сөл жаландарыбыз ака иштебейт экен да бизге окшошун. Кармап биз да аракет кылып көрдүк. Баягыларды биздин балдарыбыз бар да. Баягыдан бир жүздү кармаптыр. Кармап неме кылып анан кийин бир гөңгө салышыптыр да. Видеосу да бар. Баягылары кичине кылып казып кирип алыптыр баягы жергечи. Мынча жерде. О жерде жатат экен да, кыймылдабайт да. Анан Мен гүлдү менен бизге окшош кетти. Адылда мен айттым го баягы эшигиң астында огороддо ээп койгом деп. Мен өткөн жылы ошондой кылып 1 метр түйүнөн 1 метр мыякка жылып туруп, айдай кылып эми жарымына неме кылдым да лопаткалап алып туруп, ошо койдун кыгын немесин неме кылып койгом эле. 1 жылдык кыгын. Чириген эмес эле да бул. Ооба. Кийин карасам, ошол жерлерди бассам батып кетет да путум. Ооба. Жер ушунчалык жумшак болуп. Жумшак берет да жерде. Жумшак болот, тамыр анан кийин азык алганда оңой болот да. Чач тамырлар жаман назик болот да, мынтип келип туруп, тийип тиербей баг каттырган жерде. Анан ону салып койсоңор жумшап азыкты раса сонун алат. Ошол өзү баягы жөөлжандар өзүбүздүкү эле баягы арамза жөөлжандар эле чыгыптыр. Мен жөөлжөн салган эмесмин азыр. Ооба. Жөнөкөй эле көңдү апарып туруп эле, Ооба. жарым ай кылып туруп эле баягы алманын түбүнөн. Бир лопатканы алып туруп, көмүнүн үстүн жаап чыкканмын да. Жерден жумшактык ушунчалык путумдан бассам баягы жер кирип кетет. Жумшатат жер. Азыр эми тооктун баардыгы ошо тепкилеген ушул да. Себеби көрсө сөөлжан таап жеткен. Сөлжандан дагы ал жерде баягы сиз салган жерде биоорганизмдер пайда болот да. Жерди жумшата турган пайда болот. Ошо биогумуска баардык ошол жерге бизге жардам бере турган курт кумурскалар эмелер ошол жерге чогулат да. Чогулуп анан ошол жерде иштейт. Биоорганизм. Эгерде ошол жерге шаарт этип келип эле азотту же дагы бир нерсени себирсеңер баягы өлүп калат дагы. Баа жерде иш жүрбөй калат. Анан алманы немени нитрат менен эле бышырып алабыз да, анан сактоосу да кыйын болот, баардыгына кыйын болот да. Ben bir iki maşinde göm taktım da iyi. Adam tavuklar adet cay vergende kilon kabına cevap. Onun üstünde büyümesinde kamışının cevap koydum. Adam o yazın yarımında arasam Cöğütülen özüzdükleri üstüne böyle çıkıp yer şunca sonunu koydu. Mayda kıl, biyogumus kılıp bat da. Bırakıp koydu. Şu seneleri bulup kendim koydu. Bolot, özü mına her bir agorotto bayağı kompostun yama boluş gerek de. Nemesi bir yarım metr. Anan şirinası oyaka bir yaka bir 4 metr kıldır. Anan bayağı üye öresiniz, üstüne üye öresiniz. Ne tapsanlar, göm salasınlar. Şunu kapatkamından alavaya şunca kalındı gözüler. Kırkıp ötesinde alsana. Ошону компостун яма кылып койсок, ошол жерден кийин баягы сөлжандар бардык
микроорганизмдер ошол жерге топтолот дагы. Баягы чиритип бергенден кийин анан кийин ошону дарактардын түбүнө, өсүмдүктөрдүн түбүнө салсак ошон үчүн жакшы өсөт да. Бәрі ошол екен. Гумус, гуматты пайда кылат да. Биз мисалы үчүн гумусу жок. Биз жерге азот менен неме менен эле аракет кылып, ошону ушу гуматын жууп таштадык да. Ошону кайра калыбына келтириш үчүн ар бир гектар жерге 7 тонна биогумус салганда анан кайра мурдакыдай калыбына келет. Анан жыл сайын 2 тонна менен биз каалаган дыйканчылыгыбызды кыла беребиз да. 7 тонна менен будайдыкы дагы, жүгөрү эгилип турса дагы, эмне эгилип турса дагы 7 тонна биогумус менен кайра мурунку абалына келет. Жумшак болуп, борпон болуп, анан ошол жерде, бул жерде бир гана мисалы үчүн баг эмес, туугандар. Бизде эгерде биогумус менен жасай турган болсок, картошканы да жасасак болот, пиязын деле отургузсак болот, башкасын деле кылсак болот. Бар жокту кылсак болот да биз. Күрүчтү деле кылсак болот. Эгерде биогумус менен жасай турган болсок, бизде түшүмдүүлүк дагы жакшы болот. Анан кийин анын сатылышы да жакшы болот да. Мына органика менен болгон товарларга азыр дүйнөдө ушунчалык талап көбөйдү. Болгон эле ошол сертификаттарды алып туруп, ошолор менен иш жүргүзүш керек. Ошону билген, направлениясын жакшы түшүнгөн адистерди алып келип ошолор менен иштеш керек. Анан кийин бир уюм болушубуз керек да. Бир уюм болуп туруп, анан биргелешип туруп, бирдей сорттогу алма, бирдей сорттогу өрүк, бирдей сорттогу кайнолуу, бирдей бардыгыбыз бирдей кыла турган болсок, ошого агрономдор дагы аз керектелет да бизге. Мисалы үчүн, азыр бизде канча бир 50 түр алма бар, 50 түр неме, өрүк бар, бардын. Ошолордун ичинен тандап туруп бизге эң жакшысын. Мисалы үчүн, өрүктү тандаганда жакшы жазда эрте пыша турганы керек. Сразу акча болот. Экинчиси болсо, аябай сону кургай турганы керек. Анан үчүнчү болсо, варенье боло турганы керек. Ошол 3 өрүк тандап алышыбыз керек да. Алманы тандаганбыз. Red Chief кызыл алма. Чоң болот. Анан Golden Delicious дегени бар, сары алма. Чоң болот. Карликтердин сортун Поликарлик. Анан кийин Гренни Смит, Семеренканын ордуна Гренни Смит. Ол да көк, аябай сонун алма. Чоң болот. Анан багында неме үчүн эрте пышарга галамас. Ошол алманы тандап. Ол той топурга. Кайсынысында пышат? Галамас августтун башында пышат. Эсса той топурда багы багындай Багында бейдам алмалар чыгат го. Дамы вообще жок. Ол буун дамы бар да, аны Алтынбек өзү отургузган. Ошо галамас жөнүндө ошол баладан информация алсак болот. Алтынбек, келиң галамас жөнүндө айтып бергиле. Ушул галамас алмасын мына биздин чөлкөмдө отургузган бала ушул. Баягы мен айтып аткан Гренни Смитти дагы, Golden Delicious'ти дагы, Red Chief'ти дагы ушул отургузган өзүнүн багында. Кызыл дыйканда отурдун. Кара дыйкан. Кара дыйканда. Галамас жөнүндө айтып бергиле. Жазда барып көрдік па? Бизде эми баягы ушул сырттан келген көчөттөрдү баягы жана бул жакта айыл чарба департаментиндагы өкүлү суроо берип кетти. Климаттык адаптация боюнчачы ошол сырттан келген көчөттөр бизге кантип климаттык адаптация болобу деген суроо турат да. Акклиматизация деп коет. Мен атайын ошо Европадан келген көчөттөрдүн бардык культурасын атайын сорт испытание катарында мен атайын бакылып тийип көргөм да. Аз-аздан тикемин. Алманы 5 сорттун 40 сотик жерге, анан ошол эле башка черешня, вишня, өрүк, ушу баардыгын эле тийип көргөм. Бүгүнкү күндө алма түшүмгө киргенде 100%. Түшүмгө кирип, алманын быйыл 38 сотик жерден 2017-жылы апрель айында эгилген. Айрымдарыңыздар барып көрсөңүздөр керек. Быйыл 2019 7 тоннадан 10 тоннага чейин түшүм алдык да. Азыр просто мен так айта албайм, себеби Пол карлик. 7 тонна сатылды. Карлик пол карлик да бар. 7 тонна сатылды, дагы сатылып атат да. Анан дагы ошо чыкканда дагы точно айта алам канча тонна чыкканын. Анан бул жерде 5 сорттун 5 башкача өзгөчөлүгү бар. Мисалы бул жак Абдулла ака айткандай, бул биз экспорт дегенде биз айыл чарба процессин өндүрүп атканда биринчи эле биз экспорт дегенге басым көп жасайбыз да. Сыртка чыгаруу боюнчачы. Сыртка чыгаруунун 3 тармагы бар, өзүңүздөр билсеңиз керек. Биринчи тармагы бул сапат, экинчи тармагы көлөм, үчүнчүсү бул баа саясаты. Бул дүйнө жүзүндө мамлекеттер атаандаш болуш үчүн ушу 3 тармакты биз чечишибиз керек да. Анан
ошого ылайыктуу баягы ар бир мисалы эс дегендердин өзүнүн стандарттары болот, ошол стандартка жетишибиз керек да. Анан мен ошону атайын тыйып көрдүм, себеби бул Россия мамлекетинде эң баягы керек потребность көп боло турган алма сортторун алган 5 сорт менде. Биринчи сорт бул Гренни Смит. Бул Гренни Смит деген биздин баягы семилянка деген алма бар го. Айымдарга таш алма деп болсо, айымдар бар кышкы зимний алма деп. Ошо алмага окшош болот, бирок мунун тарыхы биздин Гренни эмеден семилянкадан жогорураак болот. Бул 1818 жылга таандык да. Анан экинчи сорт бул Red Chief. Бул биздин Жанатан деген алма окшош. Үчүнчүсү Айдарет. Биздин Апорт деген алмага окшош. Анан Golden Delicious биздин Золотой Гриль деген алмага окшош. Анан Галамас деген алмасы бар да. Галамастын баягы орусча айтмакчы өзүнүн преимуществосу, өзүнүн өзгөчөлүгү болуш керек. Галамастын өзгөчөлүгү биздин жайкы алмалардын сорттор алманын немелери түгөнүп калганда, мисалы бул биздин жайкы алмалар августтун 15-ине чейин алма калбай калат экен. Бул именно бул алма августтун 15-инен сентябрдын 1-ине чейин бышкан алма. Биздин Кыргызда ушундай нерсе бар, када салтыбызда, урп адатыбызда. Бир августтан баштап ошо сентябрь айларында бизде той топурлардын маалы башталат да. Бул дастархондун көркү, эски алмалар өзүнүн товарный видин жоготот, жаңы алмалар чыга элек болот да. Бул алмалар 2-3 сорту бар, Галамастын дагы. Ошол 3 сортту бүгүнкү күндө ошол биз атайын тыйып көрдүк. Мен ошол алмаларды быйыл өзүмдүн базарга экспериментальный катарында алып чыгып көрдүм, 78 сомдон саттым. Светти кандай алады? Светти кызыл алма окшоп кетет. Кызыл алмасы дагы бар, анан ала була алмасы дагы бар, ар кандай түрлөр болуп кетет да. Бул алманын өзгөчөлүгү түшүмдүүлүктү жогору берет. Гектарынан карликовый подвойдо эгилсе, ошо 30 тоннадан 70 тоннага чейин берет. Биз ошону өзүбүздүн жасап көрдүк. Ошол алманы алдык да. Бирок базарда бизде аябай баанын алма көтөрүлгөн саясатына туура келип калган үчүн базарда аябай жогорку деңгээлде сатылат экен. Мен оптум 78 сомдон саттым. Алар 90 сом, 100 сомдон базарларда сатылды. Быйыл жазда ошол алмалар жок болуп атат да. Жалаң эле жазгы алма жок. Пишелегиле кызыл алмалардан бул жайкы алмага кирбейт. Бул баягы эрте күзгү алмага кирет, бирок сакталбайт. Булар алып чыгып эле кайра сразу сатылыш керек да. Ошол жайкы алма окшош да, жайкы алмада сакталбайт да. Ошол күзгү алманын эрте бышар алмасы болуп эсептелинет. Мына азыр алдын ташып айткандай биз алманын сорт саясатында чечип алышыбыз керек. Бул 3 түр алма тандап атабыз, азыр 4 түр алма бар. Ошонун арасында Галамас болуш керек. Себеби Галамасты биз экспорт, бир нерсе десе экспорт ойлойбуз да, бирок өзүбүздүн мына ички керектигибиз үчүн продукцияны эсептебейбиз. Бизде ички потребность чоң. Бүгүнкү күндө бизде Кыргызстан өзүнүн алма менен камсыздай албайт. Айыл чарба департаменти деле муну подтверждать кылат. Бизде сезонный гана өзүбүздү камсыздай алабыз да. Сезон болгондо алма толуп кетет дагы, базарларыбызга батпай калат дагы, 6 сомдон 20 сомго чейин сатылып калат да. Сезон өткөндөн кийин биз алманы сыртка муктажбыз, импортко муктажбыз. Бизде Кытайдан канча $1000 алма келет? 60 миллион долларда Кытайдан алма келет жылга. Калган 30% башка мамлекеттерден, 10% Кыргызстан өзүбүздүн түзөт. Биз 10% Кыргызстанды алма менен камсыздай алабыз да. Алманы ала турган болсо эскерчи. Именно ошол мен айтып аткан сентябрь айында биз өзүбүздөн алма өнбөйт. Кыргыздын тарыхында жок экен. Мен көп жерлерде биз атайын анализ, мониторинг жүргүзүп турабыз. Кыргызстанда бизде андай алма өспөйт. Бул алма өзүнүн уникалдыгы ошол жагынан болот. Уникальный алма болот. Ошол именно биздин той топурга аябай эмес болот. Бул эмен дастархондун көркү болот. Силерге деле эми биз бир аз даярданбай калдык эле. Эмелер көрсөтсөк болот эле кандай эме болгон. Бирок түшүндү жогору. Галамас дедиңби? Галамас. Басты. İkincisi Golden Delicious. Üçüncüsü ne dedin? Бул Гренни Смит. Red Chief, Granny Smith, эми Россия өзүңүздөр жакшы билесиздер, жашыл алманы жакшы көрөт. Алар ошол Granny Smith өзгөчө көрүшөт. Бүгүнкү күндө Granny Smith Ашан деген торговый центрде 320-360 кен, Red Chief 350-420 кен. Бүгүн азыркы жаңы маалымат боюнча мен кечээ тактадым. Бизде ал алмаларды ошо дүйнө жүзүндө атандашка чыгыла турган болсок, Кыргызстан 1 жылдык эмени алганда 1 жыл аны биз көлөмдү чыгарышыбыз керек да, көлөм чыгарган экспортко чыккан үчүн көлөм керек да.
көлөм чыгарыш үчүн биз ошол баа саясатынан биз башка мамлекеттерден алдыга чыгып кетсек болот да, бааны өчүрүп. Башка дүйнө жүзү бул алмаларды И сапа, и вкус. алманы Бизде бөлөкчө болот. 150ден кемге бербейт да. Бул Европадан алышат аслында. Биз ошол алманын көлөмүн сертификатын алып алсак, көлөмүн баасын түшүрсөк эме кылат. Кыргызстандын өзгөчөлүгү башка мамлекеттерден өзүңүздөр билесиздер. Бизде экологиялык таза аба, суу мөңгүнүн суусу, жердин асылдуулугу да бизде жогору башка мамлекеттерге караганда. Акыркы мезгилдер бузулуп атат. Бирок анын ондодагы ыкмалары бар. Андан сырткары биздин абабыз өтө таза да. Ошону эске алганда бизде экологически чистый продукт деген Союз алдынан бери өзүбүздүн брендибиз бар. Азыр бүгүнкү күндө президенттин да саясаты негизинде ушул ар бир айыл чарба продукциясы органикалык ыкмасы менен өндүрүлүп атат. Биз атайын проект производства продукт садоводства органического основа деген атайын проект жасап чыктык. Бул өзү проект $20 000 проект. Ушул проекттин азыр 5 соттук, 10 соттук, 20 соттук деген варианттарында жасап атабыз. Элге Кудай буйрса бекер таркатабыз. Кантип бакты карап, кантип өндүрөт, кантип органикалык асылда өндүрөт, кантип сертификат алат деген ыкманы иштеп жатабыз. Борбор айза багында жүрөбүз алкагында. Бул менин өзүм собственный проектим. Эгерде багында тезирээк жеткиздей бизге. иншалла. Кыйыныраак болду. Эгерде багында чоң бак кылам десеңиздер, мына өзгөндө чоң бак кылам десеңиздер, мына Алтынбек Эргешевдин кеңешинен сөзсүз алыңыздар. Себеби бул уже практик, бул окук алмалар. Практик, эгерде бир 10 гектар, 20 гектар, 50 гектар бак кыламын, мен ушул жерден пайданы көрөмүн деп эметсеңиздер, гектарына келишим баада келип полностью консультация кылып, өзү карап, жардам берип, ушул силерге мындай пайдалуу мындай киши да бул. Ушул аракет алманы да карайт, кокон килести да карайт, өрүктү да карай алат, баардыгына. Галамасына. Кайсы жанагы неме? жазган. Күздүгү, кеч күздүгү. Эрте күздө кал. Бул алманы Алтынбек 3 сорт бар, 3 Колду карлик deyip туруп, жана капилни арашениясы жолу жөнөкөй суу саганда суу кеңири. Суу кеңири болсо жөнөкөй сууга беребиз. Биз суу кеңири да, колду карлик. Биз дүйнө жүзүндө мен айрыкча Европа мамлекеттеринде болуп келгенмин. Польша, Чехия мамлекеттеринде, Италиянын проектелерин интенсивдүү технологиядагы багманчылыкты көрүп келдик да. Бул интенсивдүү садоводство, жана жогоруда да айтып кеттим, бул атайын производственный завод да. Завод куруш үчүн бул завод курган эле өзү чоң каражат керек да. То есть бул интенсивдүү садоводствону 100% подключтап коет. Эң азы болбой дегенде $70 100 000 еврого чейин түзүлөт. Ошондой подключ жасалат. Анда полная механизация и полная автоматика кирет да. Ичиндечи. Анан бул мисалы гектарына 100 000 евроны бизде Кыргызстандын дыйкандары жумшай албайт да. Бир жагынан каржысы жок, экинчи жагынан ага өзүнүн психологиялык дагы даярдыгы жок да. 100 000 евро киргизбейт да. Бирок бунун өзүнүн окупаемости 4-5 жыл өзүнүн расходун жабат. Андан кийин 20 жыл ошол кирешени берет да. Буну түшүнгөн адам ошондой да. Биз ошонун ыкмасын Чүй областында жасап атабыз. Быйыл 10 гектар закладка планда турат. Быйыл 10 гектар итальянский технология жасайбыз. Кудай буйрса аны дагы мына Боташич аркылуу элге даңазлап турабыз. Баштан тиккенден баштап кантип жасоо ыкмаларынан бери да. Бул эми аябай чоң каражат тура келет экен. Биз дагы өзүбүз кыла албай буга сырттан донор инвестор тарттык да. Ошол негизинде жасалып атат. Анан мен ушул технологияларды көрүп, жасап, мына Боташич экөөбүз мына 2 жылдан бери багбандарга ушул интенсивдүү технология ыкмасын биз сунуштап келатабыз да, пропагандировать этип, жана ар бир тармакта айтып келатып, бирок чын айтканда артыбыздан бир 10% адамды эшите албадык да. Элдин баарында ооба көңүлү бар, желаниясы бар, бирок каржыга келгенде токтоп калат да. Анан өзү адам жасай албай калып атат. Анан кайта эле баягы эски технология жасап атат да. Ошонун негизинде мен 2017-жылы мына Боташич өзү күбө атайын дыйкан технологиясын иштеп чыкканмын. Дыйкан технологиясын кече чоң семинарда дыйкан технологиясы десем, ал жерде айрымдар айтып кетти, чоң ассоциациянын мүчөлөрү. Сиз анда колхоз технология иштеп чыгыңыз депчи. Ошо колхоз технология иштеп чыкканбыз, дыйкан технологиясы да. Кече ошентип тилек токтогоз жетти. Силер эмеге өтүп турасыздар. Эми бул дыйкан технологиясынын ошол интенсивдүү технология 100% подключенный айырмасы бизде капитал орошение жасалбайт. Бул арочная система деп коет. Арочная система эки эменин бактын эки жагынан алынат, бирөөсү постоянный, экинчи альтернативный деп айтат. Андан сырткары биз шпалерди, мисалы атайын бул бетон, железо бетондун негизинде коюлат да, булар үстүлөрү жабылат. Биздики үстү жабылбайт.
атайын шпалердин ордуна мисалы железный бетондун ордуна мисалы колдон эмне колубузга туура келсе бүт эме шпалер ошо шпалерди темирге эле жыгач эле ошондон коюп эле ошого эле байлап тартыптуу кылып койгонбуз. Ошо нерсе дыхан технологиясы бул мисалы берки 100 000 евро турган болсо гектарына бул миллион сом менен бүтөт да. Миллион сом менен бүтөт. Бирок аркада түшүмдү көп ала албайсың, бирок андан азыраак аласың, бирок жакшы түшүм аласың да. Мен ошол технологияда жасаганмын. Көрөбүз десеңиздер, мына азыр как раз апрель айында бизде алма гүлдөйт, март апрель айларында ошондо барып көрсөңүздөр болот. Азыр барып көрөм десеңиздер, обрезка жасап атабыз, бакты кесип атабыз, формировочный обрезка. Аны да көрсөңүздөр болот да. Биз атайын ошондой ыкмамен жасап койгонбуз. Биз атайын да багбандарды ушул жаатка тартуу максатында атайын 5 соток 10 соток деген долбоорлорду иштеп чыгып атабыз. Бир айыл 5 соток 10 соток деген. Ошонун алкагында жок дегенде 1